24 март бүткүл дүйнөлүк кургак-учук оорусу менен күрөшүү күнү. Кургак-учук бул кеңири жайылган козгогучу кук таякчасы болгон жугуштуу оору. Көбүнчө өпкөнү жабыркатат, азыраак башка органдарды. Жылына кургак-учук оорусу менен 9 миллион адам жабыркайт. Ар бир секундада кургак-учуктун бирден жаңы учуру катталат. Күн сайын 5000ден ашык адам көз жумат. 2 миллиард адам кук таякчасын алып жүрөт. Кургак-учук менен ооруган бир бейтап жылына 10-15 адамга жуктурат. Негизги белгилери: 2-3 жумага созулган жөтөл, көкүрөк тушунун оорушу, арыктоо, кан төкүрүү, түнкүсүн тердөө, дене табынын жогорулашы, алдын кетиши, бат жарчоо. Кургак-учук оорусун аныктоо жылына флюорография жүргүзүү, какыракта бактериологиялык изилдөө, зары жана заңды изилдөө, бардык балдарга манту үлгүсүн коюу. Оорунун биринчи белгиси байкалганда фтизиатрга кайрылуу зарыл. Өпкөнүн кургак-учук оорусу кандай жолдор менен жугат? Аба тамчы жолу менен жугат. Баарылашууда, чүчкүргөндө, жөтөлгөндө, кук таякчасы абага тарайт дагы оорулуу адамдан соо адамга жугат. Альмира, жана биздин группада Шадидана деген кыз бар эле го. Ошол кургак-учук менен ооруп жатпады беле? Ооба, Мерим, кургак-учук менен ооруп колледжге келип алыптыр го. Аны арабызга кошсок биз да ооруйбуз. Кел аны кошпой эле коебуз. Ооба, туура. Бирок мен угуп аткам, жакында эле ооруканадан дарыланып чыкты деп. Биз аны менен чогуу жүрсөк биз да ооруйбуз. Бирок жакшысы кошпой эле койгонубуз жакшы го арабызга. Туура эле. Кыздар, силер мындай айтканыңар туура эмес го. Бул оордан дарыланып чыккандан кийин чукпай алып деп сабактардан эле өтпөдүк беле. Андан көрө кыздар келгиле. Шайдананы арабызга кошуп, көңүлүн көтөрөлү. Колдоо көрсөтөлү кыздар. Мерим, туура эле. Ооба, туура айтасың. Кандайсыңар? Кандайсың? Кандайсың, Шадидана? Жакшысың го? Биздин катарыбызга кошулганыңа кубанычтабыз. Ооба, абдан кубанычтабыз. Рахмат. Кургак-учук айыгат эгерде Дарыланууну мүмкүн болушунча эрте баштаса, дарыланууну үзгүлтүккө учуратпаса, дарылоо курсун толук аягына чыгарса, Кургак-учукка каршы дары каражаттарын өз учурунда комплекстүү дарыгердин кеңештерин так аткаруу менен ичип турса. Биз кук таякчыларыбыз дүйнөдө эң көп тараган, узак жашаган микроббуз. Бизге жакындаган адамдар албетте сыркоолошот, чүчкүрөт, жөтөлөт, алы кетип шалдырайт. Андан соң жок болушат. Карачы, тетиги жакта балдар отурушат. Бас жүрө, барып ишибизди бүтүрөлү. Кеттик анда. Карачы, этиги жакта дагы топтошкон адамдар бар экен. Жүрү барып, алардын ашайын оодарып келели. Нунка солнце ярче брызни, золотыми лучами обжигай. Чай кете баштады ғой. Угдай-ай, не унутабызчы? Солнце ярче брызни, золотыми лучами обжигай. Оорусун алдын алса болобу? Албетте. Алгач бала төрөлгөндө 3-4 күндүн ичинде БЦЖ эмдөөсүн жүргүзүү менен, толук кандуу тамактануу менен, Спорт менен машыгуу менен, терс адаттардан арылуу менен, ичимдик ичпөө, наркотикалык каражаттарды колдонбоо жана чылым чекпөө, санитардык гигиеналык режимди сактоо менен, жылына бир жолу флюорографиядан өтүү менен, кургак-учук оорусун алдын алып, сергек жашоого үндөйбүз. Биз кургак-учук оорусун биргелешип жеңебиз.
аз болуп жетпесе да айлыгыңар, жарыбай же көбөйбөй байлыгыңар, эл үчүн эмгектенип жашадыңар, байланып ак халаткай жылыңар.